Бүгүнкү темабыз Таш Тооруда, Кыргызстан аймагында. Бул Таш Тоору деген эмне мезгил? Таш Тоору бул адам коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый, маданий мезгил да. Бул учурда эмгек жана согуш куралдары негизинен таштан жасалгандыктан жана таштан, жыгачтан жасалган өзгөчө. Бирок өзгөчө таштан жасалгандыктан бул мезгилди биз Таш Тоору деп өзү айтып атат да. Таш Тоору өз кезегинен мындай болуп үчкө бөлүнөт экен. Биринчи палеолит, палеолит. Экинчи мезолит, Үчүнчү таш кылымдын үчүнчү мезгили бул неолит. Мына бул жерден дагы өзү дагы бөлүнөт да булар өз ичинен. Палеолит мисалы, мындай мен силерге азыр статуяны көргөзүп берейин. Палеолит. Эрте палеолит деп бөлүнөт. Андан кийин ортоңку палеолит. Анан үчүнчү бөлүгү бул кеч палеолит. Кыргызстан аймагындагы табылган эстеликтердин көпчүлүгү ушул палеолит мезгилине тиешелүү да. Бул палеолит эмне деген сөз? Палео деген эски, литос. Бул таш деген сөз да, байыркы таш кылымы деген сөздү келип атат да. Андан кийинки мезгил мезолит, мезо, ортоңку, литос таш. Ортоңку таш кылым. Андан кийин мына англистин new деген эле сөзү. Неолит, жаңы таш кылымы. Эми биз азыр палеолиттен баштасак, эң биринчи палеолит. Мына азыр палеолит. Эрте палеолит эмне болгон? Палеолит. Эрте палеолитте Кыргызстан аймагында бул эрте палеолит 800 миң жана 10 миң жылдыктарды өзүнүн аралыгына камтыйт да. Бул мезгилде Кыргызстанда табылган эстеликтер, бул мезгилге тиешелүү эстеликтер могу биздин Балыкчы шаарынын жанында, нарындагы 10 арча деген суунун жээгинде табылган жана Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен аймагында Кожо Бакырган сай деген жерде табылган. Бул да мына жерде сүрөттөр турат, мына сүрөттөрдү карасак, бул эрте палеолит доорундагы таш куралдар өтө эле жөнөкөй болгон. Эрте таш доорундагы куралдар мына сүрөттө көргөндөй мисалы эң жөнөкөй формада болгон. Жөн бул мисалы аскадан кулап калган таштарды булар адамдын колуна ылайыктап кармагандай кылып учтуу болгон. Мына ошолорду колдонушканда ташты эч кандай иштеткенди булар үйрөнгөн эмес. Жөнөкөй кандай таш жатса, курч таш жатса, ошону алып, мисалы тээни жирегенге, айбанатты сокконго, мына ошого колдонгонда, андан кийинки экинчи палеолиттин экинчи мезгилинде ортоңку палеолитте таш куралдары бир кыйла жакшырган. Мына бул сүрөттөрдү карасак, булар таштарды ушташкан. Мына уччук көрдүңөрбү, ушташып турат. Анан мындай бир формаларга алып келген, мондай сүйрөйтүп. Мына таш куралдары жакшыргандыктан улам палеолиттер эмне үчүн үчкө бөлүнүп атат? Баягы таш куралдарынын ыңгайына жараша үчкө бөлүнгөн да. Орто палеолитте болсо мына орто палеолитке тиешелүү эстеликтер Кыргызстан аймагында көп жерде табылган. Алар мисалы Чөйрөнө Георгиевка деген айылда, Сасык үңкүрдө Оштогу. Бул мезгилде негизи баягы инстинкт боюнча болуп келген коомдук мамилелер аң сезим негизинде өнүгө баштаганда, ушул убакта именно ушул орто палеолитте Кыргызстанда аймагында гомо сапиенс деген адам түркүмдөрү жашаган. Бул эмне деген гомо сапиенс? Бул акыл, эстүү адам деген. То есть бул мезгилдеги адамдар уже логикалык ой жүгүртүп, мындай кичине аң сезим биринчи жолго коюла баштаганда мына гомо сапиенс. Андан кийин кеч палеолитте адамдардын арасында мына азыр биз билебиз, дүйнөдө 4 раса бар. Ошол расалык топтор пайда болгон. Адамдар баягы эненин ролу жогорулап, эне
уроо жогорулап, мына силерге азыр мындай жазып берем. Матриархат. Бардык уруктар ошо эне бийлигине баш ийип, ошол энелик урукка негизделген коом өкүм сүрө баштаган да. Бул коомду илимий чөйрөдө муну биз матриархат деп айтабыз да. Бул мезгилде бара-бара адамдын аң сезими өсүп, жаныбарлардын сөөктөрүнөн, жыгачтан эмгек куралдарын, шүбеге, ийне жасоону үйрөнүшкөн. Бул доорго таандык куралдар Ош аймагындагы Селимкүрдөн, Исфан өрөөнүндөгү Кожогор булагынын жанынан